Тök десең мейлі төгөйін, төгілген бойдан жөнөйін. Тағдырым ырға аралаш, борыкер, меримді Аллахтың аты менен баштап көрөйін деп, 7-ші каналда Орозода 30 сабақ теле долбоору эфирде. Сіздер менен Темирлан Акматов. Биз менен кала бериңиздер. Орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн сіздер менен биз Кудай буйрса, ошол таза мейкин долбоор негиздөөчүсү Эркин Сариев агайыбыз менен бүгүн буйрса сабак берди. Ассалам алейкум, Орозоңуз кабыл болсун. Алейкум ассалам. Ошол Жашыл Кыргызстан деп жаштарга жакшы үлгү, коомдук жоопкерчилик жөнүндө көп иштерди жасап келесиз. Анда амандашып, саламдашып анда баштасаңыз сабакты. Мейримдүү, ырайымдуу Алланын аты менен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу калайык, баарыңыздарга аманчылык, тынччылык. Сиздердин да жалпы жамаатыңыздарга ийгилик, чакырганыңыздарга рахмат. Алла разы болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Амин. Амин. Ошол бүгүнкү темабыз бир актуалдуу тема болуп атпайбы? Ошого теманы ачып бериңиз эми. Ооба. Биз ушу акыркы убактарда баардыгыбыз эле кандайдыр бир батыштын артынан кууп, дүйнөнү кууп, кандайдыр бир башка нукта бараткандайбыз. Өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө бир аз көңүл бурулбай, айлана чөйрөгө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай да жаратылыш менен бир тыгыз мамиледе жаныбарларга кошуна колоң бири-бирибизге көбүрөөк көңүл бурсак деген ойдо да. Демек ушул өзүбүзгө кошуналарга көңүл буруш үчүн эмнеден башташ керек? Эң биринчиден өзүбүздөн башташыбыз керек. Ар бир адам. Альберт Эйнштейн да айтып атат, ушу айлана чөйрөгө, коомго бир таасир эткиң келсе, өзүңдүн үлгүң жалгыз гана ошо өзүңдүн үлгүңдүн жолу бар да. Өзүң биринчиден илим алышың керек, жан дүйнөңдү тазалашың керек. Анан кошуна колоңдун дагы акысын берип, ал-акыбалын билип, аларга да колдон келишинче көңүл буруп турушубуз керек. Күнүмдүк ар бир адам колунан келишинче. Сон деги эле ошол таза мейкин жөнүндө айтып берсеңиз, качан негизделген, максаты эмне? Бул таза мейкин долбоорунун негизделгенине көп убакыт болгон жок. Ошо таза мейкин негизи 4 багытта иштейт да. Кандай багыт? Кымбатчылык менен күрөшүү, ысырапкорчулук, смог көйгөйү, анан ошо адамдардын жан дүйнөсүнө дагы кандайдыр бир тазалоо киргизсекпи деген. Эң азыркы сөз менен айтканда актуалдуу болуп атат. Бизде деген кымбатчылык өкүм сүрүп атат. Бишкек шаарыбыз өкүнүчтүүсү 3-4 жылдан бери эң кир шаарлардын сап башында келатат да. Ушул көрүнүштү биз кандайдыр бир өзгөртсөкпү? Будан бир 50-60 жыл мурункудай эң жашыл, эң таза шаарлардын катарына кайра киргизсекпи деген аракетте жүрөбүз. Кантип киргизебиз? Кандай сунуштар бар? Ошо жогоруда айткандай эле бул биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүбүздүн үлгүбүз менен кадамдарды таштап, бактарды тигиш керек. Бул ачыктан айкын иш. Будан 60-70 жыл мурун Бишкек шаарынын тегерегинде токойлор көп болчу. Алма бактар көп болчу. Ийне жалбырактуу бактар аябай көп болчу. Ошонун себебинен Бишкекке, мисалы, мен жакшы билем, кичине болсом да эстеп калдым. Жайкысын бир жумада бир жолу же 10 күндө бир жолу жамгыр жаап турчу да. Муну деген багбандар, күчтүү дүйнөлүк деңгээлде багбандар айтып атат да. Кайсыл жерге жамгыр жаайт, бак өскөн жерге жамгыр жайбы, же жамгыр жааган жерге бак өсөбү депчи. Бул жооп бак болгон жерге, ошол жерге жамгыр жаайт деген далилдер болуп атат азыр. Көп окумуштуулар ошондой ойго келип атат. Кайсыл жерге бак көп тигилсе, кайсыл жерге бак көп болсо, жамгыр ошол жака тартылат экен демек.
Демек биз анда көп бага отуруш керек, көчөт отуруш керек. Албетте. Азыр ошол баягы Орта Азия багымдар биримдин төрагасы, анан ушул ыктыярчылар менен берекелүү жамаат деп мына ушул балдар үйүнө, каарылар үйүнө, медреселерге ушул орозо бүткөндөн кийин жакшыдан жашыл бак калат, бир адамдан бир көчөт, ушул жашыл мурас деп көчөт чогултуп, ошо балдар, кыздар тыйынтып чогултуп, ушул көчөт отуруп алып атат. Ошого көз карашыңыз кандай? Эң жакшы. Эң жакшы демилге. Биз деген ушундай демилгелерди эң аз дегенде колдоп кубаттап турушубуз керек да. Дагы бир биздин ушу астыга кыймылдаган, астыга өнүгүп өскөн жолдордун бири менин оюмча биздин кандайдыр бир деңгээлде кайдыгерибизден да. Бир адам жакшы бир иш чараны кылып атса деле көрмөксөн болуп, укмаксан болуп, неге ал ишти мен кылган жокмун же андай ийгиликке мен жеткен жокмун деп ошо кайдыгерибиздин анан унчукпай билмексен болгонубуздун себеби да. Биз ошо сиз айткан долбоорлорду, демилгелерди эң аз дегенде колдоп турушубуз керек. Эң аз дегенде. А көп дегенде барып өзүбүз да катышып ошондой иш чараларга болгон салымыбызды кошуп жөн башыбыз керек да. Ошондо гана кайсыл жерде кыймыл болсо, ошол жерде жашоо болот деген ушундай ойдобуз. Баркелде. Устаз, анан сиз ушул таза мейкин деп сиз дагы көчөттөрдү отуруп жүрөсүз. Кайсы жерге отурдуңуз? Кандай долбоорлор болду? Көчөт багып отурусуда буга чейин. Биз ошо буга чейинки кылган иш чараларыбызды эми жакында жалпы коомго көргөзөйүн деп атабыз. Бирок коомго чыккан белгилүү долбоор бар. Жашыл дем деген долбоор бар. Бул жашыл дем долбооруна былтыр 15 миңдей бак отургузду. Быйыл ошо жашыл дем долбоору 70 миңдей бак отургузайын деп атат. Биз ошол жашыл дем долбооруна колдон келишинче колдоп кубаттап жүрөбүз ошол жерде. Андан тышкары өзүбүз отургузган, өзүбүз кылган иштерди долбоор негизделип, толук негизделип, бир багыт алгандан кийин дагы сиздерге байма-бай айтып берели. Себеби дегенде өзүбүз кылайын деп аткан иш же анча-мынча кылган иштерибизди четин чыгарып койсок, балким кандайдыр бир деңгээлде мактангандык да болуп кетпесин. Ошондуктан элдер өздөрү көрүп, өздөрү күбө болгондон кийин ошондой учурда амал менен көрсөтүш керек. Амал менен көргөзөлү деп ошого. Пайгамбарыбыздын жүргөнү өзү Куран болгон дейт го? Албетте. Пайгамбарыбыздын жүргөнү Куран болгон дейт. Демек будан биз ала турган сабак, демек пайгамбарыбыз амал жасаган. Ооба. Сиз ошо амал кылып көрсөтөйүн деп атасыздар да ошондой. Ооба, биз дагы ошого себеби дегенде ошо бир нече жыл чет мамлекетте болуп калдык. Анан ар бир иштин өзүнүн убакыт сааты болот экен да. Биз кылып аткан иш азыр мындай данды эгип атабыз да, азырчынча данды эгип атабыз. Эми буйруса аман эсен болсок, кыргыз эли менен колдоочу адамдар да көп болуп атат. Балким түшүмүн чогуу көрөбүз агай. Сон. Демек, аракет кылсак, көчөт отурсак, мына эгин эксек, буюрса ал тез эле түшүм берет. Ошол өлүп бара жатсаң дагы, кыямат болуп баратса дагы көчөт отурсалат атпай, багып отурсалат. Демек, салым кошуп калыш керек, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул сизге, бизге бир чоң мүмкүнчүлүк десек болот. Бул орозодо көп адамдар ниет кылышкан, бирок жетпей калды. Өтүп кеткендер болду, жакындарыбыз, туугандардан, тааныштардан. Демек, бул аманат. Кимге канча жаш берет, аны Кудай Таала өзү билет. Ошол келечектеги таза мейкиндин пландары, мынакей 4 багытта иштейм дедиңиздер. Ошол ишке ашуу максатында, анан ошол аксакалдар менен, коомчулук менен да кимдер менен иш кыласыздар? Биз өзүбүздүн иш чарабызды ушу Аламедин базарда алып барабыз. Ошол жердеги байкелерибиз да колдоо көргөзүп атат. Анан ошо кымбатчылык менен күрөшүү боюнча кадамдарды таштап атабыз. Кымбатчылык менен күрөшсө ким жеңчүдөй? Негизи деген ал жерде кайдыгер эмес адамдар жеңүүчү болот, албетте.
эгер кайдыгер болсок, моюн сунуп отура берсек, анда баарыбыз жеңилебиз. Ошондуктан биз өзүбүздүн учурда болгон аракеттерди жасай берели деп атабыз. Кантип дегенде өндүрүштү көбөйтүшүбүз керек. Өзүбүз дагы бир мисалы башка мамлекеттерде көптөгөн заводдор бар. Ушу бак отургузуп, жөн эле бак эмес, түшүмдүү бактарды ой менен отургузуп байып аткан батыштын көптөгөн мамлекеттерин көрүп атабыз. Бизде дагы толук кандуу шарттар бар да. Бүт баарын өзүбүз отургузуп, өзүбүздүн мисалы деген ширелер, кичинекей бөбөктөрдүн жеген тамактары бүт баары биз башка мамлекеттерден алып келебиз. Биз ошолорду өзүбүз чыгарып, өзүбүз элибизге жеткиликтүү бааларды койгонго азыр аракет кылып атабыз. Сонун алар болсун, кымбатчылык менен күрөшүү дегенде бир-эки жолдорун айтсаңыздар, кандай мисалы алмалар кымбаттап кетет, же болбосо жанагындай ортомчулары, посредниктер алат да гана кымбат сатып атпайбы? Анан ошолорго мындай туруктуу болуш үчүн ак үйдөн жардамдар барып, же өзүңүздөр эле кылып атасыздарбы, кандай? Азырынча өзүбүз кылып атабыз. Агайлар, байкелерибиз бар, колдоо көргөзгөн. Мисалга алсак, өздөрүнүн мисалы алма өстүрсө, же кандайдыр бир өндүрүштөрү болсо, өз баасына бизге берет. Биз болсо ошо өндүрүштүн же бир багбан байкебиздин өзү берип аткан баасын эле алып келип, орто жолдон чыгымдарды эске алып, ижараларды эске алып туруп эле элге жеткиликтүү кылып ишти алып барып атабыз. Эгер элибиз колдой турган болсо, анан хадис бар го, сен өзүң жакшы иш кылганга себепчи болсоң дагы жакшы иш кылган адамдын соогун ала бересиң деп. Мен ушу кайрылып чакырып кетет элем, колдон келишинче ошо баалардын кымбатташына аракет кылышыбыз керек да, баанын кымбаттап кетпешине. Эгер сиздердин колуңуздардан да келсе, жашыл таза мейкин долбооруна кошулуп, өзүңөр бир кандайдыр бир өндүрүшүңөр бар боло турган болсо, кошулса болот. Кошулуп элге сунуштасак. Эркин Сариев ошол эл деп, ушул таза мейкин деп, анан арзанчылык болсун деп чач сакал агарып атат. Анан мунун дагы ар биринин өзүнүн бир бул дүйнөдө, анан акыретте жооп бере турган күнү болот. Демек, ушу жасалып аткан иштерге ар кандай чабуулдар болот. Анан баягы командада ушул балким ушул депутаттар менен же коомдук ишкерлер менен мындай бир кеңешип, машвара кылып, мындай кылсак мындай болот деп кеңешүүлөр болобу? Андай толук кандуу машвара кеңеш боло элек азырынча. Азырынча биз өзүбүз эшиктерди каккылап жүрөбүз. Колубуздан келген эшиктерди каккылайбыз, сунуштайбыз, жолдорду көргөзөбүз. Өзүбүзгө эмне муктаж болсо, ошол каражаттарды сурайбыз, же биз менен бир багытта болгонун сунуштайбыз да. Анан жанакы жаш балдарыбыз, жаңы өсүп келаткан жаңы муун, асыл муун, алтын муун жаш балдар жоопкерчиликтүү болуш үчүн, мекенге кызмат кылыш үчүн кандай талим тарбия бериш керек? Кимдер берет? Ал талим тарбияны кандай беришти? Конфуцийдин айткан бир ой пикири бар экен. Атка минерлер, башкармалар, аксакалдар, данышмандар өзүнүн үлгүсү менен гана жаштарга жана элге багыт көргөзө алат. Эч кандай жазалоо менен эмес, урушуп эмес, өзүнүн жакшы үлгүсү менен гана. Демек ушундай бизде мындай өзүнүн үлгүсү менен жүргөн адамдар, инсандар барбы Кыргызстанда? Кимдерди айтсак болот? Албетте. Бизде андай адамдар көп. Өкүнүчтүүсү андай адамдар азыркы
соц тармактарга көп аттар чыга бербейт да. Таза мейкин долбоорунун дагы бирден бир көздөгөн максатыбыз ошондой элдерге билинбей жүргөн, бирок көп иш чараларды кылган, өзү үлгү бере ала турган инсандарды дагы өздөрүнүн уруксаты менен жарыкка чыгара алып атабыз. Өкүнүчтүүсү андай адамдар бир аз эме болот да. Жана орусча айтканда скромный. Өздөрүнүн кылып аткан иштерин көп көргөзгүсү келбейт. Бизде деген өкүнүчтүүсү жанандай орусча жана батыштын тили менен айтканда тренд болуп кетти. Бири-бирин пранк кылмай, бири-бирин алдап коймой, бири-бирин шылдыңдап коймой, биз ошого дагы кайдыгер болбойлу деп аракет кылып атабыз. Жанандай көп адамдарыбыз, байкелерибиз жакшы иш чараны кылып аткандар хадиске амал кылышат да. Оң колуң менен кылган жакшылыкты сол кол көрбөсүн депчи. Анан ошентип эле көлөкөдө калып кетип атат. Биз ошондой адамдарды кичинеден эми жол жоболорун издеп атабыз. Коомчулукка көргөзгөнгө. Ошол таза мейкинди, долбоорлорду, же болбосо кылган иш чараларды көрүш үчүн интернеттен элдер кантип көрөт? Биздин баракчаларыбыз бар. Ал баракчаларга аздан топтолгон өзүбүздүн материалдарды киргизип баштайбыз эми. Ошо таза мейкин деп эле аталат. Инстаграм баракчабыз бар, Фейсбук баракчабыз бар. Эркин мырза, атыңыз, затыңыз керемет адамсыз. Алла разы болсун. Сиздин жакшы жагыңызды эле көрүп келебиз биз. Азыр биздин 3 мүнөткө жакын убактыбыз калыптыр. Эфирдин бүтүрүнө бир элге сунушуңуз, пикириңиз, каалоо тилегиңиз, дуаңыз болсун. Жыйынтыктоо сөз болсун. Алла разы болсун агай. Биринчиден сиздерге, иш чараңыздарга, сиздердин жамаатыңыздарга ийгилик, кармаган орозоңуздар кабыл кылсын. Алла таалам кылган амалдарыбызды, ката кемчиликтерин толтуруп кабыл кылсын. Калайыкка, журтума, замандаштарыма эмне деп кайрылам? Баардыгыңыздардын үйүңүздөргө тынчтык берсин Аллахым. Аллахым берекесин берсин. Кылган иштериңиз, менеттериңиз адал болсун. Бири-бирибизге кайдыгер болбойлу. Жакында ошо бир мисал көрүп калдык. Агай өзүнүн окуучусун класстан кууп чыгат экен да. Анан башкалардын баары унчукпай эле калып кетет. Анан сурайт экен, неге кууп чыктым, мен адилетсиз кылдымбы депчи. Ооба, сиз адилетсиз кылдыңыз деп агай сураганда гана жооп берет экен да. А силер неге мен кууп чыгып атканда унчукпай кайдыгер отурдуңар дегенде ойлонуп калыптыр да. Мен дагы элимде ошо чакырат элем. Эгер сиздер адилетсиздикти көрүп атсаңыздар, туура эмес иштерди көрүп атсаңыздар, унчукпай кыймыл аракетке кылып бир кандайдыр бир чараларды көрөлү. Ойгонолу кыргыз элим. Бири-бирибизди колдойлу, ынтымакка келели. Рахмат. Барыңыздарга рахмат. Орозоңуз кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, орозолор кабыл болсун. Эмне тилек кылсак, баардыгы кабыл болсун деп бүгүнкү эфирде ошол таза мейкин Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө таза мейкин болсун деп тилек дуа кылалы. Орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки ободон амандашканга чейин саламат болуңуздар.